айдайымдын долбоорунан чыктым эле, ошол кишинин мектебинен чыктым эле деп, кийин сиз сыймыктанган жигиттер, кыздар мол болсун, ошолордун жакшылык күндөрүн көрүштү насип эткен болсун. Элибизге тынчылык, токчулук, аманчылык, эң негизгиси адилеттүүлүк, чынчылдыкты, эр азаматтуулукту каалап кетиште уруксат этесиздер. Жогорку Кеңештин жыйынында төрага Нурланбек Тургунбек уулу бийлик бутактарынын ортосунда сөзсүз сый болуш керектигин белгилеп, парламенттин орду мамлекет үчүн маанилүү экенине токтолду. Бир депутаттын сүйлөгөнүн одуна сындоо эч кимге аброй алып келбейт. Анткени депутат элдин өкүлү, анын микрофону бар. Депутатка эл көйгөйдү айт, маселени көтөр деп 5 жылга мандат берген. Биз аткаруу бийлигин бардык маселеде колдоп, зарыл мыйзам долбоорлорун кабыл алып берип жатабыз. Ошол эле учурда парламентке да аткаруу бийлиги тарабынан сый мамиле көрсөтүлүшү керек, деди төрага. Муну менен катар бардыгынын көздөгөнү мамлекеттеги ынтымакты бекемдөө жана элдин бакубат жашоосун камсыздоо экенин айткан Нурланбек Тургунбек уулу. Андыктан аткаруу бийлиги айтылган сөздөрдөн жыйынтык чыгарат деп ойдомун. Эч качан парламент мажирөө болуп, микрофонсуз калып баары боло берет деген мамилеге татыктуу эмес. Парламенттин ар дайым өзүнүн орду болгон жана мындан ары да боло берет деп кошумчалады. Төрагага чейин мекенчил депутаттык тобунун жетекчиси Кундузбек Сулайманов да сөз сүйлөп, эл өкүлдөрүнүн пикирине айтылган сындарга жооп берген. Анда эл өкүлү иштеген жерде кемчилик болорун жана депутаттар ошол кемчиликти гана ачык көрсөтүп, түздөө таризинде гана сый айтарын баса белгилеген. 3 февралда Индиана штатында 2 жүк ташуучу унаа менен жеңил автоунаанын катышуусунда катуу жол кырсыгы болду. Алдын бара жаткан жүк унаасы жайлаганда артындагы Freightliner жүк унаасы токтобой каршы тилкеге чыгып кетип, Chevrolet фурасы менен бетме-бет сүзүшкөн. Натыйжада фуранын ичиндеги 4 киши Генри Айхер жана анын 2 уулу Менно 25 жашта менен Пол 19 жашта, ошондой эле алардын үй бүлөлүк досу Саймон Гирот 23 жашта каза болду. Айдоочу Дональд Стип оор абалда ооруканада жатат. Кырсыкка шектүү катары жүк унаасын айдаган кыргызстандык Бекжан Бешекеев кармалды. Ал иштеген жүк ташуучу компанияда кыргызстандыктарга тиешелүү экени маалымдалууда. Индиана штатынын полициясы окуя тергелип жатканын билдирди. Бул белгини көргөндө кандай? Ушунда токтойсуз ба сиз? Токтойбуз. Жолдун четине? Бул белгичи? Бул дагы бул жака жол жок дегенде. Кайсыл жака жол жок деген белги? Мисалы үчүн түзгө турсаң кайсыл жака болсо дагы. Азыр мына алдыңызда турат, анан буну көргөндө каяка кетесиз? Токтойбуз, нары өтпөйбүз. Өтпөй ошол жерде токтоп, кайра кайдап кетсе атты көзү. Эми жол жок болсо каяка барабыз. Бул так күндөрү, жүк күндөрү токтогон эмес. Жүк күндөрү токтогон күндөрү эмес дейди. Бул белгичи анда? Так күндөрү. Так күндөрү. Кандай белги деп ойлойсуң? Кандай жүрөсүң бул белгиде? Бул белгиде киргени болбой атат, тегиз салчу белги да, бул мүмкүн киргенге мүмкүн эмес. Бул жер круговой запрещен. Неме? Жол оңдолуп атат деген. Жол оңдолуп атат деген, Бул кайсы жол белги? Бул неме запрещенный знак. Кандай тыюу салуучу белги? Неме жол бүттү дегендин белгиси. Жол бүттү дегендин белгиси деп ойлойсуз ба? Запрещенный знак да, кирпич да. Алдыңда толкун мүмкүн эмес, жүргөнү мүмкүн эмес. Толкун жол мүмкүн эмес баскан. Кандай? Суунун толкуну, эмненин толкуну? Мындай жолдун толкуну мүмкүн эмес бияка бас. Эми мындай указательный, например, оңго солго деген ошону мындай айтканда запрещен да. Бул түз кеткенге болбойт деген. Алдыңдагы жол бир бакыттуу жол деген да. Эмес, ошол айланасы. Круговой белгиси айланасы. Бул артында турган кичинекей эл мырзага колуңуздардан келген жардам берип кетиңиздерчи. Ушул сиздердин жардамыңыздар менен ушунчалык операция ушунчалык жакшы болуп калды. Эми акыркы операциясына $14,000 каражат керек экен. Ушул акыркы операциясынан кийин болду, бала ушу менен басып кетет деп докторлор ошол Түркияда убада берип атышат экен. Эл мырзага оор диагноз коюлган. Эки бутунун ширагындагы малоо берет сөөктөрүнүн тубаса жоктугу. Төрөлгөн күндөн бери анын ар бир кадамы оору менен коштолот. Ар бир кыймылга чоң кыйынчылык жаратат. Азыр эл мырзага шашылыш түрдө экинчи операция керек. Операциянын баасы $14,000. Бул операциянын оорубай жашоого болгон мүмкүнчүлүгү, бул анын келечекке болгон үмүтү. Анын атасы каза болуп калган.
Бул оор сыноодо апасы жалгыз калды. Ар күнү уулунун кыйналганын көрүп эне жүрөгү сыздайт. Суранам, кайдыгер өтүп кетпеңиздер. Сиздердин жардамыңыздар Элмырзага үчүн бул чоң жашоого болгон шанс. Каалаган сумма ар бир жардам Элмырзанын ден соолугуна жасалган чоң кадам. Аллах Элмырзанын кайгысына кайдыгер карабаган ар бир адамга береке берсин. Мбанк Мухамбек П, Сбербанк Бахтияр А деп чыгат. Колуңуздардан келген жардамды ушуга сала бериңиздер туугандар. Сиз билип аласыз да? Бул кайсы жол белги? Мунусун билбейм. Bunu bilбейсиз. Ушул знакты айтыңызчы. Бардык жолдордо кесилиштерде коюлат. Токтотууга мүмкүн эмес деген да. Токтотууга мүмкүн эмес деп ойлойсуз, э? Булчу. Көрүнүп турат знак. Булам ошол дейм, токтотууга мүмкүн эмес. Токтотууга мүмкүн эмес. Булчу. Запрещен стоянкада токтотууга запрещен. Жолдогу жол белгилерди билбеген айдоочу бул коркунучтуу деп койсок болот да. Баары жолдо жүрөбүз. Хамит өлгөндө ушунчалык аракет кылдым. Кайсы жол белги? Мына кайсы жол белги? Главный жол белги. Главный жол бу, а? Главный жол, бул, а? Эми келатсаң бияк главный жол түшүнүп. Бул кайсы жол белги байке? Бул кайсы жол белги? Бул круговой же торпуштугу? Бул кайсы жол белги? Запрещен. Каяка запрещен? Эми каяка кирип турса ошол запрещен да. Каяка запрещен? Эми каяка кирип турса ошол запрещен да. Киргенге тыюу салынат. Чок кирге Берине түшүндүрүү, жеткирүү иштери жүрүп атат. Ошондуктан сизге бир 5-6 знак көргөзөлү. Жооп берип койсоңуз, э? Гап жок мага. Бул Выброс грабли. жолдун кооптуу чети. Опасная обочина болот. Опасная обочина. Булчу. Уступи дороги. Уступи дорога. Жол бошот деген белги. Булчу. Главная дорога. Главный дорога. Булчу. Выезд запрещен. Кирүүгө болбойт, выезд запрещен. Туура.